Эки түрдүү дуа кайтарылбайт, кабыл болот сөзсүз түрдө. Анын биринчиси азан учурумдагы дуа дейт. Азандан кийинки дуа. Азан айтылганда угуп, эмне үчүн биздин жерибизде, Орто Азияда азан айтылганда олтуруп калат. Башка жерде мындай жок. Пакистан, Индияда аялдар азан айтканда бетин жаап олтуруп калат дейт жерге. Орто Азияда азан айтылганда жерге олтура калабыз бардыгыбыз. Эмне үчүн? Хадисте айтылган эмес, сүннөттө айтылган эмес, бирок адатыбызда бар. Анткени ушул хадиске амал кылуу бар. Токтотуп өзүбүздү, бой токтотуп, тилегибизди кылып, азандан кийин дароо дуа кылганга жетишип калайлык. Анткени дуа кабыл боло турган учур. Имам Абу Дауд, Имам Хаким, Имам Дарими, Имам Ибн Хиббан риваят кылган хадисте мына ушул азан учурумдагы дуа кабыл болот дейт. Экинчиси башка кыйынчылык түшүп, ата мекенди коргогон учурда, эгерде душмандар менен беттенишип калган болсо, ошол учурдагы дуа кабыл болот деп айтат. Башка бир хадисте пайгамбар алейхиссалам айтат: "Синтани ма тураддани ад-дуау индан нида ва тахтал матари." Азан айтылгандагы дуа, ошондой эле жамгыр жаап турганда, ошол жамгырга чыккан дуа бул кабыл болот дейт. Сыртта кар жаап атат. Азыр дуа кабыл болуп аткан учур. Пайгамбарыбыз алейхиссалам жамгыр жааганда башындагы топусун алып, "Хадису ахдин би Рабби", Кудайымдын жаңы жараткан махлукаты деп ошол жамгырдын башына тийгендигин айткан риваяттар бар. Ошондой эле хадисте келет, жамгыр жаап турганда, мөндүр кар жаап турганда, асмандан суу жаап турганда, ошол учурда дуа кабыл болот. Азыр айтып аткан сөздөрүбүз тууганым, эшикте кар жаап турат. Эгерде биз тилектерибиз жүрөгүбүз менен айтылып аткан болсо, тил менен айтуу шарт эмес. Жүрөгүңүздө каалооңуз, сиздин ниетиңиз, ошол сиздин дуаңыз иншалла ошол сөзсүз түрдө бул кабыл болот.